Üçüncü görünüş, Allah Taala müşriklerini Kur'an düşkün vaqtdağı Allah'a şerik koşup turgan müşriklerden şirkin jokko çıkarуу üçün mına uşul metoddu koldondo, rububiyatın bayandap, Allah'tın özüne gana sığınуу kerek ekendigin bayandadı. Mına uşul üçüncü görünüştün özünün bir neçe sürettörü var. Kur'anda kebir ayatlarda kelet, müşrikler Allah'tın rububiyatın kabul alışkan, moyundaşkan. Müşrikler Allah'ta rızkı berүүчү, жаратуучу, башкаруучу деп ишенишет болчу. Мындайча айтканда, рубубиятта Аллахтын шериги жок деп билишет болчу. Аллах Таалалардын ошол рубубияттагы ишенимдерин далил кылып туруп, Аллахтын рубубиятын растап турасыңар, моюндап турасыңар. Эми кандай кылып Аллахка улухиятта, ибадатта шерик кошосуңар деп Аллах Таала рубубиятын аларга Кур'анда бир нече аяттарда далил катары далил кылып келтирген. Мына ошол аяттардан Аллах Таала Намл сүрөсүндө айтат: "Кулил хамдулиллахи ва саламун аля ибадихи аллазина истафа, Аллаху хайрун амма юшрикун." Айт, о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, Аллахка мактоолор, тандап алган пенделерине, пайгамбарларга салам болсун. Аллах жакшыбы же силер Аллахка шерик кылып жаткан кудайларбы? Аллах Таала мына ушундай айтып туруп, жалгыз өзүнө сыйынуусу керек экендигин далилдөө үчүн рубубиятына таандык болгон сыпаттарын баяндайт. Аллах Таала мушриктер ширк келтирип, шерик кошуп жаткан нерселеринен жакшыраак экенин баяндап туруп, "Амман халакас самавати вал арда ва анзала лакум минас самаи маан فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون." Asmanlar menen жерди жаратып, силерге асмандан суу түшүргөн ким? Biz ал суу менен кооз көркөм бак бостондорду өндүрдүк. Силер ал бактардын дарактарын өндүрүп өстүрө албайт элеңер. Эми айткылачы, ушуларды Аллах менен бирге шерик болгон кудайлар жасадыбы? Жок. Аллахка башка кудайды, башка бир илахты тең кылган адамдар бул иштерди кылган Аллахтан башка эч ким эмес. Аллах менен башка бир илах болуусу мүмкүнбү? Жок, алар Аллахка башкаларды тең кыла турган, шерик кыла турган коом деп айтты. Амман جعل الأرض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. Cevap olsa, жерди ким инсаниятка башпаанек кылды? Анын араларына ким дарыяларды агызып, үстүнө тоолорду орнотуп, эки деңиздин, дарыя менен деңиздин арасына ким тосмо койду? Аллахбы же Аллах менен силер ага шерик кылган кудайбы? Жок. Алардын көпчүлүгү акыйкатты билишпейт. Амман южибул муттарра иза дааху ва якшифу суа ва яж'алукум хулафа'ал ард а илаху ма'аллах қалилан ма тазаккарун. Жебол болсо, зарыккан мухтаждын дуасына ким жооп берип, балени ким кайтарат? Жана силерди жер бетине ким халифа орунбасар кылат? Аллахбы же Аллах менен силер ага шерик кылган башка кудайбы? Өтө аз ойлоносуңар. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. Жебол болсо, силерге кургактык менен деңиздердин караңгылыктарында жол көргөзгөн ким? Жана өз райым рахматынан астынан сүйүнүчтүн элчиси катары шамалдарды жиберген ким? Жана өз райымы рахматынын астынан сүйүнүчтүн элчиси катары шамалдарды жиберген ким? Аллахбы же силердин оюңардагы Аллах менен бирге шерик кошкон, шерик болгон кудайбы? Аллах алардын ширк амалдарын аруу таза жана бийик. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
Же болбосо инсанды авалкы ирет жаратып, кийин аны өлгөндөн соң кайра жарата турган ким? Жана силерге асмандан жана жерден рызкы бере турган ким? Аллахбы же Аллах менен бирге болгон силер шерик кылган Кудайбы? Айт, о Мухаммад. Эгер Аллахтын шериги бар деген сөзүңөрдө чынчыл болсоңор, далилиңерди алып келгиле. Аллах жакшыбы? Же мушриктер шерик кылып сыйынган илахтар жакшыбы деп, Аллах гана сыйынууга татыктуу болгон рубубиятка таандык сыпаттарды санап өттү. О мушриктер, далилиңерди келтиргиле. Эгер силер сыйынып жаткан бут санамдар сыйынууга татыктуу болушса, далилдерди келтиргиле. Алар эч качан далил келтире алышпайт. Демек мушриктердин бул нерсени моюнdoолору, мындайча айтканда Аллах Тааланын рубубиятта шериги жок деп моюнdoолору, аларды улухиятта Аллах Тааланын бирлигин растоолору керек эле. Эми алар Аллахтын рубубиятын моюндап турушабы? Моюндагандан кийин Мекке мушриктери эми улухиятын да моюндаш керек. Рубубиятта Аллахтын шериги жок деп билишкенден кийин, ибадатта да Аллахтын шериги жок деп билүүлөрү керек болчу. Дагы башка бир аятта мушриктер сыйынган идолдар, ошол буттар бир рубубиятка эмес го деп келет. Анан кантип аларга сыйынасыңар деген аяттар келген. Мына ошол аяттардын бири: "Валлазина яд'уна мин дуниллахи ла яхлуқуна шай'ан ва хум юхлақун." Аллах Тааланы таштап ибадат кылып жаткан бул идолдарыңар эч бир нерсени жаратпайт го. Алардын өзү махлук. Амватун гайру ахя ва ма яш'уруна айяна юб'асун. Жансыз өлүктөр го. Алар адамдардын качан тирилүүсүн да сезбейт. Робби болгон зат, кайыпты билүүчү зат болуусу керек. Мушриктер сыйынып жаткан идолдары, ошол илахтары эч бир рубубият сыпатына эмес. Аллах Таала бир аятта мындай дейт: "Хаза халқуллахи фааруни маза халақаллазина мин дунихи бализ-залимуна фи далалин мубин." Бул Аллах Тааланын жараткан нерсеси. Силердин Аллах Тааланы таштап, эми силер Аллах Тааланы таштап, андан башкасына сыйынып жаткан нерселериңер эмнени жаратып коюптур? Балким залымдар ачык адашуунун үстүндө. Антикени эң чоң зулум бул ибадатты Аллах Тааладан башкага арноо. Зулум бир нерсени өз ордунан башка бир орунга коюуну зулум деп аталат. Ибадатты Аллахтын жалгыз өзүнө гана арнабай, башка бирөөгө арноо бул зулум болуп саналат. Антикени алар сыйынган нерселери бир нерсени жараткандарын далилдеп бере алмайт. Башка бир аятта мындай дедет: "Афаман яхлуqu каман ла яхлуq, афала тадаккарун." Баары нерсени жарата турган зат бир нерсени жарата албай турган нерселер менен барабарбы? Силер эскерме албайсыңар? Башка бир аятта Аллах Таала айтат: "Ам жа'алу лиллахи шурака халaqu ка халqihi фаташабаха халqu алейхим. Кулиллаху халиqu кулли шай'ин ва хувал вахидул каххар." Же болбосо алар Аллахка башка кудайларды шерик кылышып, булар деле Аллах жараткандай жарата алат деп ойлоштубу? Анан өз сөздөрүнө өздөрү ишене албай, бул махлукту Аллах жаратабы бекен, же махлуктар жаратабы деген күмөнгө түштүбү дейт. Күмөнгө түштүбү? Айт, бардык нерселердин жаратуучусу Аллах, ал жалгыз, бардыгын жеңүүчү. Ошондуктан Куран мушриктердин кылып жаткан иштерин акмакчылык деп санады. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Аллах Тааланы коюп, башка илахтарга сыйынышты. Эч бир нерсени жарата албаган, өздөрүнө окшош махлук болгон нерселерди илах кылып алышты. Бирөөлөргө эмес, өздөрүнө пайда, зыян, жашоо, өлүм бере албаган жана кайра тирилте албаган нерселерди өздөрүнө илах кылып алышты. فَتَعَالَ اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Müşriklerden şirk keltirip жаткан нерсесинен Allah Taala улуу, аруу, таза, эч бир нерсени жаратпай турган нерселерди шерик кошушабы? Алардын өздөрү махлук го. Алардын өздөрү махлук. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Аларга
аларга жардам бере албайт. Идылдары жана өздөрүнө да жардам бере албайт. Эми экинчи маселе көтөбүз. Демек, биринчи маселе эмне эле? Аллах Таала Куранда рубубиятын далил кылып туруп, жалгыз өзүнө ибадат кылууга чакырды. Мына ушунун 3 көрүнүшүн айтып өттүк. Аллах Таала Куранда көптөгөн аяттарында жалгыз өзүнө сыйынууга чакырып туруп, далил иретинде өзүнүн рубубиятын айтып өттү. Экинчи көрүнүшү, пайгамбарлар да өз коомдорун жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынууга чакырышкан убакытта рубубиятты далил кылып келтиришти. Үчүнчү бир көрүнүшү, мушриктердин ширктерин жалганга чыгаруу үчүн Куран мына ушул методду колдонду. Мындайча айтканда, мушриктер шерик кошуп жаткан нерселеринде бир да бир нерсе рубубият сыпатына ээ эмес болчу. Эми мына ушул рубубиятты далил кылып келтирүүнүн биринчи көрүнүшү эле, мушриктер рубубиятта Аллахтын шериги жок экенин моюндашат. Аллах Тааланын рызкы берүүдө, өлтүрүүдө, башкарууда шериги жок экенин билип, анан эми улугиятта шерик кошушкан, ибадатта шерик кошушкан. Бул биринчиси болду. Экинчиси, сыйынуучу зат эки себепке көрө сыйынылат деп айттык. Биринчиси, сыйынылуучулардын Раббиси болгону үчүн, аларды башкарып турганы үчүн. Экинчиси, толук сыпаттарга ээ болгону үчүн Аллах Таала өзүнүн ысым сыпаттарын далил кылып туруп, өзүнө сыйынууга буйрган. Асмаи сыфатты далил кылып туруп, өзүнө таухид улухия дават кылган, чакырган. Муну да эки түрдүү көрүнүшү келген.